Бийликте булуттар калкып койдон көчөт. Биз менен жолго чык, жолго сыйкырдуу. Жүрү деп шамат, шашылат. Кереметтер жолго чакырат. Тактынан болуп, акылга толуу. Улам жаңы сырлар ачылат. Саламатсыңарбы, балдар? А бизде түндө кар жаап коюптур. Эшик сонун болуп калыптыр. Кайра токойго барабыз ойногону. Балдар, бизге кошулгула. Саламатсыңбы, Токой? Омей! Токойдун ичинде кар толтура турбайбы? Кар менен ойнойбуз. Жок, андан көрө кар киши жасайлы. Туура акыл. Чын эле. Кап, эгерде биздин Токойдогу досторубуз уктап жатышпаганда, чыныгы кышкы мелдешет көрөт элек. Чын эле, алардын уктап жатканы кандай өкүнүчтүү. Балдардан сурап көрбөйлүбү? Өткөн сериялардан эстешсин, кайсы жаныбарлар кышкысын чээнге кирээрин. Чын эле, балдар, даярсыңарбы эстегенге? Ченделей, аю, кирпич экен. Уйкучулар десе, сонундун баарынан кургалышат да. Такай, алар уйкучулар эмес. Биз өткөн сериядан билебиз го, алардын кышында укташканын жаратылыш жасап койду да. Ооба, бирок алар менен кызыгыраак болот эле да. Балдар, кандайсыңар? Ой, бирөө бизди чакырып атат го. Такай, сен уктуңбу? Ооба, мен да уктум. Бирок эч ким жок го. Балдар, мен бияктамын. Көрбөй атасыңарбы? Ким бул? Бул мен Коенекмин. Ой, салам Коенек. Аппакай кийимиң менен ак карда байкалбайт экенсиң. Сен жашыма койносоң болот экен. Эч качан табылбайсың. Коенек, сен жакында эле боз эмес белең. Эмне болду сага? Билбейм. Өзүм да биринчи кар түшөр замат эле боз тонум ак тонго айланып калды. Тобокечай. Омей-ай. Эмне үчүн мындай я? Келгиле, сыйкырдуу экрандан сурап көрөлү. Чын эле, чакыралы аны. Анан кышында уктабай турган токой жаныбарларын да сурап көрөлү андан. Сыйкырдуу экран, көрүң, билбегенибизди билгиз. Келгиле, чогуу чакыралы. Даярсыңарбы? Сыйкырдуу экран, көрүң, билбегенибизди билгиз. Мен экранмын сыйкырдуу, айнегимден көргөзөм аламдын бүт сырларын. Аны мурда көрбөсөм, көрөм десең көргөзөм. Көрбөгөндүн барысын, балчыны да баш кылып, балчы элегин арысын. Керек болсо көргөзөм, күндүн дагы уясын. Мени менен дос болсоң, тыйбаганды туясың. Мен экранмын сыйкырдуу, айнегимден көргөзөм аламдын бүт сырларын. Аны мурда көрбөсөм. Ура! Келетет! Салам, мен сыйкырдуу экранмын. Дүйнөдөгү бардык нерсени көрсөтө алам. Эмнени көргүңөр келет? Салам экран, сенден сураныч. Эмне үчүн Коенектин тону жайкысың боз, а кышында ак экенин көрсөтчү бизге. Анан дагы кышында уктабай турган токой жаныбарларын да кошо көрсөтчү. Көрсөтөм. Мына, карагыла. Достор, мурдагы сериялардан билгениңердей, кыш биздин досторубуз үчүн татаал мезгил болот. Көпчүлүгү чээнге кирип, жазга чейин укташат. Уктабагандары болсо, кышкы жылуу кийимдерин кийишет. Мисалы, биздин досубуз Коенек бостонун кышкы ак, анан жылуу тонго алмаштырат. Кышкы тону менен Коенек ак карда билинбейт да. Анысы жырткыч жаныбарлардан сактанганга жардам берет. Коёндор сыяктуу эле кышкысын бугулар, багыштар, эликтер, анан камандар да укташпайт. Кышында жырткычтар дагы, карышкырлар, түлкүлөр, сүлөөсүндөр да укташпайт. Бирок кышкысын канаттууларга кыйын болот. Калың кар
канаттуулардан, бак-дарактардын кабыгына жашынып калган курт-кумурскаларды, анан өсүмдүктөрдүн уруктарын жашырып турат. Рахмат, Экран, аябай кызыктуу экен. Экран, сен бизге аябай жардам бердиң. Дагы керек болсо чакыргыла. Эми түшүнүктүү. Коенектин тону эмне үчүн кышында ак болуп калары? Жашыныш үчүн экен да. Көрсө, көптөгөн токой жаныбарлар кышында укташпай турбайбы? Достор, эми биз билебиз муну. Туура айтасың. Актан эмне ойлонуп калдың? Сыйкырдуу экран көрсөтпөдүбү бизге? Чымчыктарга кышында кыйын болот турбайбы? Ойлоп атам. Аларга кантип жардам берсе болот деп. Чын эле түндө кар аябай жаап таштаптыр да. Таптым. Чоң атадан сурап көрбөйлүбү? Ошол билеттир. Чын эле чоң атадан сурап көрүш керек. Чуркадык чоң атага. Ал сөзсүз бир нерсе ойлоп табат. Коенек, биз чоң атага баратабыз. Жардам сураганы. А сен күтүп тур бизди. Айлана жер шары бары айлан көчөк, азгырып алыс жак алатын чымды. Бийикте булуттар калкып койдот көчөт, биз менен жолго чык, жолго сыйкырдуу. Жүрү деп шамал, шашылма, кереметтүү жолго чакырат. Тактынан болуп, акылга толуу, улам жаңы сырлар ачылат. Дүйнөнү билгенге дайым кызыгабыз, күлкүбүз жаркырган күнгө жарашат. Куш менен жарышып дүйнө кыдырабыз, биз менен жомоктой сонун саякат. Жүрү деп шамал, шашылат, кереметтүү жолго чакырат. Тактынан болуп, акылга толуу, улам жаңы сырлар ачылат. Жүрү, жүрү, кетти. Барасың көч менен жарык жылдыздарга, табасың досторду өзүң издеген. Катарга кошулбай досум жалгыз калба, сапарга чыгабыз жүрү биз менен. Жүрү деп шамал, шашылма, кереметтүү жолго чакырат. Тактынан болуп, акылга толуу, улам жаңы сырлар ачылат. Чоң ата, саламатсызбы? Чүрпөлөрүм. Келгениңер жакшы болбодубу? Чоң ата, бизге сиздин жардамыңыз керек. Эмне болду? Кышында кар бар үчүн чымчыктар жем таап жей алышпай кыйналышат экен да. Чоң ата, аларга кантип жардам берсе болот? Сыягы билет окшойм. Силердин досторуңарга кантип жардам беришти? Кантип? Канаттуулар үчүн атайын кышкы ашкана ачыш керек. Алар кышында тамактаныш үчүн Чоң ата, кантип? жем салгычтарды даярдайбыз. Чоң ата, а сиз бизге үйрөтөсүзбү? Ооба, чүрпөтайларым. Ура! Балдар, азыр биз досторубузга жем даярдаганды үйрөнөбүз. Силер даярсыңарбы? Канаттууларга кышкы ашкананы даярдаш үчүн бизге анча чоң эмес фанера, анан 4 рейка керек. Фанерадан түбүн, үстүн, капталдарын жасайбыз, жемди шамал учурбаш үчүн. Рейкалардын жардамы менен түбүн, анан үстүн бири-бирине бекитебиз. Үстүнө 2 тешик тешебиз да, аларга анча чоң эмес шакекче кийгизебиз зымдан. Анткени аны бактын бутагына илип койсок болот. Мына силердин канаттуулар үчүн кышкы ашканаңар даяр болду. Балдарым, бирок эсиңерде болсун. Аспаптарды улуулар менен гана пайдаланыш керек. Атаңардан, байкеңерден же чоң атаңардан сураңгыла. Ура! Даяр болду. Балдар, биз өзүбүз жем салгычтарды жасадык. Чоң ата, сиз аябай азамат экенсиз.
Жок, силер менин азаматтарымсыңар, жүрпөлөрүм. Кыйын учурда досторуңарга жардам берип аткан. Эми досторуңарга жардамга жөнөгүлө. Кеттик. Саламатсыңарбы, достор? Саламатсыңарбы? Салам. Чымчыктар, биз силерге базарлык алып келдик. Жем салгычтарды да даярдадык. Азыр элебиз аларды. А биз да силерге жардамдашсак болобу? Анан эмне? Кошолгула бизге. А бул жем силерге. Рахмат. Бөжөк, а бул сага. Чоң рахмат. Эч нерсе эмес. Эми үйгө кайтышыбыз керек. Бизди аталарыбыз менен апаларыбыз күтүп атышат. Рахмат силерге жардамыңарга, жемиңерге. Эч нерсе эмес, достор. Досторго жардам берген сонунда. Туура. Биз дагы келебиз, сөзсүз. Жолуңар шыдыр болсун. Ушунча убакыттын ичинде Токойдогу досторубуз жөнүндө аябай көп кызыктарды билип алдык, Кышында кайсылар чейинге киришет, кайсылар киришпейт экенин билдик. Канаттууларга жардам бердик. Аларга жем салгычтарды жасаганды үйрөндүк. Эмне үчүн коюндуктун тону кышкысын ак болоорун билдик. Балдар, аябай кызык болду, туурабы? Чын эле? Анда кайрадан көрүшкөнгө чейин. Эртең көрүшөбүз. Жакшы калгыла. Күн батты, жашын